Бүгүнкү темабыз курт кумурска менен азыктануучу сүт эмүүчүлөр. Бул жаныбарлар айтып кеткендей маммалия же сүт эмүүчүлөрдүн өкүлдөрү. Салыштырмалуу булар аз 23 түр 7 урууга биригет. Көбүнчө кездешкен карап көрөлү. Булар кирпичечендер, экинчиси жер чукурлар. Экөө тең Кыргызстанда кезигет. Кирпичеченди карап көрөлү. Кирпичечен. Кыскартып эле аны кирпи деп коебуз. Көп жомоктордун каармандары баласы аябай кичине туулат. Баласы туулганда жүндүү болот, мынакей көрүп аткансыңар. Чоңойгондо жүнү мындай тикенектерге айланат. Бул коргоону кирписи коргоону процессти жүргүзөт. Коргойт башка жаныбарлардан, адамдан. Эми карап көрөлү. Бүт сүт эмүүчүлөрдө эле бул 7 системадан турат денеси. Бардыгы жакшы өрчүгөн. Жүрөгү 4 камералуу. Каны кызыл. Кадимкидей эле өпкөсү менен дем алат. 2 өпкөсү бар. Сол өпкө, оң өпкө. Айрым жыныстуу. Атасы жана энеси болот. Бир эле бала тууйт. Анан баласын сүт менен багайт. Андан тышкары белгилеп кеткендей, бул жаныбар кайсы жерде жашайт экен? Ачык айкын талаада. Ачык айкын талаада. Андан тышкары дагы бул мөмөлүү бак-даракта. Демек, бак-дарактардын мөмөлөрү менен дагы азыктанат экен. Булардын дагы белгилеп кетүү нерсеси, булар чычкандар менен дагы азыктанышат. Чычкан муну белгилеп кетиш керек. Көп адамдар мышыктын ордуна муну колдонуп, чычканды жоготуу процесске муну колдонушат. Бирок негизи айтып кеткендей эле, бул көбүнчөсү курт кумурскалар менен азыктангандыктан ошонун түркүмүнүн да аты ушинтип аталып калган. Чычкан менен кээ бир түрлөрү азыктанат. Эми дагы кызыктуу жаныбар, бул да мунун өкүлү болуп саналат. Булар жер чукурлар. Сүрөттө көрүп турасыңар, жер чукурлар. Бул жаныбарлар өзлөрү жерди чукуп, жерден курт кумурскалардын личинкаларын өзлөрүнүн таап, ошолор менен азыктанат. Карап көрсөңөр, мисалы, муреки ак тиш деген түрү. Алар эң кичине болот өлчөмү боюнча. Алакан менен эле, алакандан да кичинекей көрүп атасыңар, эң кичине салыштырмалуу. Булар кирпичеченден айырмаланып, булардын ийнелери жок. Жүн каптоосу бар өзгөчө. Ушундай түзүлүштө. Көңүл бурсаңар, булардын мурду тумшугу аябай кызыктуу. Ошу жер чукуганга жакшы ыңгайланышкан. Көздөрү жакшы өрчүгөн булардыкы. Жыт сезүү органы катары көздөрү жакшы өрчүгөн, сезүү органдары катары. Кулагы андан да тышкары жакшы өрчүгөн. 7 системасы дагы бар.
мурункудай белгилеп кеткендей эле жүрөгү 4 камералуу, эркеги ургаачысы да бар. Бул жаныбарлар кайсы жерде жашайт экен? Кирпич ичинде эле талаада жашашат. Нымдуу жерлерди жакшы көрүшөт. Жазалы нымдуу жерлер. Анан токойлордо. Андан тышкары салкын абаны аябай жакшы көрүшөт булар. Салкын абаны. Демек, чөлдөрдө булар жашашпайт. Чөлдө булар жашашпайт. Кээ бир жаныбарлар бир сутканын ичинде же башкача айтканда 24 саатта өзүнүн массасынан 2 эсе чоң көп сандагы курт кумурскаларды жешет. Массасынан 2 эсе чоң. Мисалы, жер чукурдун размери 1 килограмм болсо, ал бир суткада 2 килограмм азык затты жейт. Мына ушундай булар соргок жаныбарлар. Борбордук Азияда курт кумурскалар менен азыктануучулар кеңири таралган. Булардан тышкары белгилеп кеткендей, дагы кызыктуу жаныбар бул кутора жаныбары. Тяньшань кичине. Тяньшань кичине күрөң тиш. Да тузун ушундай күрөң тиш. Бул сүрөттө көрүп аткан бул ак тиш, өз размери, өлчөмү боюнча кичинекей. Андан тышкары дагы күрөң тиши бар. Ушундай жаныбарлар дагы Кыргызстанда кездешет. Булар сейрек кездешет. Көбүнчөсү кадимкидей эле кирпич ичен жана жер чукурлар. Пайдасы. Пайдасын жазып алалы. Биринчиден, зыяндуу курт кумурскаларды жоготот. Курт кумурскаларды жоготот. Чиркей, чымын жана башкаларды. Алардын личинкаларындагы. Дагы сөл жандар менен азыктанышат булар. Бул сөл жандар. Бул дагы суроо пайда болот. Себеби деген бул уже зыянына келип кетет экен. Пайдасы зыяндуу курт кумурскаларды жоготот. Демек, Кыргызстанда, Ферганада, Талас, Чүй, Ысык көл областында булар жашашат. Ушундай курт кумурска менен азыктануучу сүт эмүүчүлөр, булар кирпилер, кыскартып айтканда өз аты кирпич ичен жана жер чукурлар негизги булар өкүлдөрү болуп саналат.